Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, өткөн темабызда биз үзүрлүү кишинин жана нифас болгон аялдын өкүмдөрүн баяндап бүттүк. Кудайым буйрса, бүгүнкү темабыз бул оор жана негил нажасаттар, жана алар кийимге жукса, же башка бир нерсеге жукса, кантип тазалайбыз? Мына ошол тууралуу болмокчу. Китептин жазуучусу Аллах Таала аны рахматына бөлөсүн минтип айтты. Ятхуру шай'у ан najасин мар'ин би завали айнихи ва ин бақия асарун яшуққу завалуху. Адаттагындай биринчи бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдүн ичиндеги маанилерине киришели. Таза болот нерсе көзгө көрүнгөн нажасаттан анын денесин кетирүү менен. Эгер канчалык анын изи калып, аны кетирүү кыйын болсо дагы. Бул сүйлөмдө бир канча нерсени айтуу зарыл болот. Алардын эң биринчиси ошол нажасаттарды бөлүү. Нажасат көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн болуп экиге бөлүнөт. Көзгө көрүнгөн нажасат деп, көз менен көрө ала турган нажасат деп, бул кургагандан кийин денеси кала турган нажасатты айтат. Мисалыга кан, заң, тезек дейли. Булар кургагандан кийин кайынкидей эле тура берет денеси. Же бел суу мисалыга. Экинчиси көзгө көрүнбөгөн нажасат. Бул түргө бул кайсыл дейбиз? Жанагы кургагандан кийин денеси калбайт. Зара, арак сыяктуу нерселер кирет. Бул бир маселе. Экинчи маселе бул жердеги шай деген сөз. Шай деп нерсени айтат. Бул жердеги нерсе дегенден максат адамдын денеси, кийими, жай намазы кайсыл жерге жукса, ошону шай деп коет. Ана булганыштын изи дегенден максат анын жыты менен өңү деген сөз. Анын жыты менен өңү деген сөз. Демек, урматтуу окуучулар, эгерде кандайдыр бир адамдын кийимине, же денесине, же жай намазына көзгө көрүнө турган, көз менен көрө турган жанагы денелүү нажасат, мисалыга заң жуга турган болсо, ал эмне менен таза болот экен? Денесин кетирүү менен. Денеси кетти, дароо таза болот. Бирок улуу алымдарыбыздын бул маселеде бир канча пикирлери бар. Ошол денеси кетер менен таза болобу, же денеси агып кеткенден кийин дагы жууш керекпи деген. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча мынау китепте келгендей, ушул Мухтасарул Викая аттуу китепте келгендей, денеси кетти, таза болот дейт. Анын изинин, анын жытынын кетиши не эмес дейт? Шарт эмес. Эми гигиенически таза болбосо дагы, бирок шариаттын көз карашы боюнча ал кийим таза болуп эсептелет, аны менен сиз намаз окусаңыз болот дейт. Экинчи пикир келет. Денеси кеткенден кийин дагы эки жолу жууш керек дейт. Суу менен денесини кетирдик, андан дагы эки жолу жуусак, андан кийин таза болот деп келет. Үчүнчү пикир келет, бул биздин алымдарыбыздан Фахрул Ислам рахматулла алейхинин көз карашы, денеси кеткенден кийин дагы 3 жолу жууш керек деп келет. Кыскасы 3 пикир айтылган. Денесин кетиргенибиз менен эле таза болот деп бир пикир, денесини кетиргенден кийин дагы 2 жолу жуасың деп экинчи пикир, денеси кеткенден кийин дагы 3 жолу жуасың үчүнчү пикир. Мына ушул биринчи пикирге Маракил Фалах жана Имдадул Фаттах китептеринде туура деп айтылган. Кыскасы, денебизге эгер заң жыга турган болсо, ошону суу менен ошол жерде денесини кетирсек, кийимибиз эмне болуп калат экен? Таза болот. Денебизге жуккан болсо, денебиз ошол нажасат кетер менен эмне болуп калат экен? Таза болуп калат экен. Ва ин бақия асарун дедик. Туурабы? Эгер канча изи калса дагы, аны кетириш кыйын болсо дейт. Изи калса дегенден максат, жогоруда айтканымдай, жыты менен өңү калса да баары бир ал таза болуп эсептеле берет. Шариат боюнча ал тазанын өкүмүн алат.
Тактап айтканда ошо яшукку завалуху дегендин мааниси аны кетирүү кыйын болсо дегенден максат сөзсүз аны кетирүү үчүн сиз бир айна же бир самын колдонууга муктаж боло турган болсоңуз, аны колдонуу шарият боюнча фарз эмес. Милдет эмес. Аны колдонсоңуз жакшы болот. Сонун болот, гигиенически да таза болот, сыртка чыксаң таза, татынакай болуп жүрөсүз. Бирок шарият боюнча кийимин таза болуш үчүн самын сөзсүз түрдө колдонуу же айнаны сөзсүз түрдө колдонуу деген сөз жок. Ошондуктан алым не дейт? Яшукку завалуху билма. Аны суу менен кетирүү кыйын болсо да баары бир не боло берет? Таза боло берет. Самын колдонууга не жок дейт? Милдет эмес дейт. Билмаи ва бикулли маиин музилин. Эми ошол эмне менен таза болот? Суу менен нажасаттын таза болуусунда талаш жок. Бардык алымдарыбыз айтат, эгер кийим булганабы, дене булганабы, айырмасы жок. Эмне менен таза болот дейт? Суу менен таза болот. Бул маселеде талаш жок. Ва бикулли маиин музилин. Экинчиси биздин мазхабтын көз карашы боюнча ар бир суюк кетире ала турган, тактап айтканда сыксаң сыгыла туруп, сыгып чыгып кете турган нерсе менен суюктуктар менен дагы таза болот. Бул жерде байкасаңыздар, бул белгилүү бир эреже айтып атат. Бикулли маин, бардык суюк, бардык жидкий нерселер дейт. Жидкий нерсе дегенде сүт дагы жидкий, айран дагы жидкий, растительный масло дагы жидкий, бензин дагы жидкий, уксус дагы жидкий. Мына ушулардын арасынан бардык эле суюк. Эми ушулар менен эгер денебизге бир нажасат жугуп калган болсо, ошону жуусак таза болобу десе, же кийимибизге жугуп калган болсо, ошону менен жуусак таза болобу десе, жок. Анын сыпаты эмне болсун? Музил болсун. Жанагы нажасатты кетире алсын. Кандай кетире алсын десе, алымдарыбыз айтса, сыгуу менен сыгылыш керек дейт. Сыксаңыз чыгып кетиш керек дейт. Эми мындай дей турган болсо, майды сыксаңыз чыгып кетпейт дагы. Айранды сыксаңыз чыгып кетпейт да, сүттү сыксаңыз чыгып кетпейт. Андыктан алар менен эмне болбойт? Таза болбойт. Бирок жанагы айткан эмне менен таза болот экен? Мисалга уксус менен жуусаңыз кийимиңиз таза болуп эсептелет. Ооба, уксус менен дарат болбойт, дарат ала албайсыз. Бирок денеңизге жуккан булганычты жуусаңыз тазалайт. وَعَمَّ لَمْ يُرَ أَثَرُهُ بِغَسْلِهِ وَأَصْلِهِ ثَلَاثًا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا يُغْسَلُ وَيُتْرَكُ إِلَى عَدَمِ الْقَطَرَانِ ثُمَّ وَثُمَّ. Ал эми таза болот дейт нерсе көзгө көрүнбөгөн нажасаттан аны жууп сыгуу менен 3 жолу дейт, эгерде сыгуу мүмкүн болсо. Ал эми эгер сыгуу мүмкүн болбосо, анда жууп жайылат, тамчысы тамы бүткөнгө чейин, кайра жууп жайылат, тамчысы тамы бүткөнгө чейин, кайра жуулат, тамчысы тамы бүткөнгө чейин дейт. Урматтуу окуучулар, кийимдер эки түрдүү болот. Кийим болот аны сыгуу мүмкүн, кийим болот аны сыгууга мүмкүн эмес. Сыгуу мүмкүн болгон кийимдер мына биздин үстүбүздөгү кийимдер, шымыбыз, көйнөгүбүз, буларды сыга алабыз биз. Эми сыгууга мүмкүн болбогон кийимдер, мисалга териден жасалган тондор бар го, тон, калың жана кышында кийген эмебиз. Же териден жасалган кожаный курткалар бар. Туурабы? Мына ушуларды сыгуу не эмес, мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бул жерде китептин жазуучусу эмне дейт? Сыгуу мүмкүн болгон кийимдерге эгерде көзгө көрүнбөгөн нажасат жукса, мисалга заара жукса, же арак жукса, аны жууп сыгуу менен эмне болот дейт? Таза болот дейт. Бирок уламаларыбыздын арасында, ортосунда талаш бар. Ошол жууган кезде 3 жолу жууп 3 жолу сыгыш керекпи, же 3 жолу жууп 1 жолу сыксак жетиштүү болобу деген бир кайчы пикир бар. Алымдарыбыз бул тууралуу өздөрүнүн пикирлерин, көз караштарын айтышкан. Биринчи пикир Зохири риваят деп коет. Зохири риваятта келген китептер, муну мурунку сабактарда да айтканбыз. Алардын айтуу, ал китептерде келүү боюнча ар бир жолу жууда сыгуу шарт дейт. Жуасыз, сыгасыз. Кайра жууп, кайра сыгасыз. Кайра жууп, кайра сыгасыз. Ар бир сыккан кезде ар бир адамдын, мисалга ар бир жуучунун өзүнүн күчү эске алынат. Ким жууп аткан болсо, ошонун күчү эске алынат. Анан ар бир жолу жууганда тазиктеги сууду алмаштырыш керек. Бир жуудукпу, сыктык, алып таштайбыз, төгүп, кайра жаңы суу куюп, кайра ошондо чайкап, кайра сыгабыз. Ар бир жолкусунда дейт.
Эми Навадир риваяттары боюнча, Навадир мурунку айткан китептер Касания, Журжания деген китептер бар да. Имам Мухаммадтын Муаттага деген китеби мисалга. Булардын айтуу боюнча бир жолу сыгуу жетиштүү болот деп келет. 3 жолу жууп туруп, бир жолу сыгып койсок жетиштүү дейт. Үчүнчүсү Имам Абу Юсуфтун пикири боюнча сыгуу шарт эмес дейт, жуусак эле жетиштүү болот дейт. Болу сууду агызып кетирсек, болу жетиштүү ошол дейт. Бул 3 пикирдин ошол биринчи пикири менен амал кылабыз. Не кылат экенбиз? Ар бир жолу жууганда эмне кылабыз? Сыгабыз. Бирок бул ар бир жолу жууп сыгуунун шарт экендиги эгер кийим тазике салынып жуулган болсо дейт. Ал эми эгерде биз агын сууга жуусакчы, каналда кетип аткан, арыктан агып аткан сууга жуусак, анда сыгуу эмне болот? Шарт эмес болуп калат. Дагы ушул маселеде кайна алымдарыбыздын ортосунда талаш бар да. Алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Уламаларыбыз айтат, ошол булганыч тийген нерсени 3 жолу жуулабы же ойдун көбүрөгүндө биздин оюбуз боюнча кийим таза болду дегенге чейин жууш керекпи дейт. Именно 3 жолу жууш керекпи? Санга чектеп. Же болсо биздин оюбузда ушул кийимим таза болду дегенге чейинби деп. Муния Тул Мусалли аттуу китепти ачып карасаңыздар, Мунияны. Ошол булганышты жууп аткан адам, нажасатты жууп аткан адам өзүнүн оюнда ушул менин кийимим таза болду десе, таза болду эсептелет дейт. Таза болду эсептелет. Белгилүү бир санда жуу шарт эмес дейт. Мына ушуга фатва берилген деген дагы сөз айтылган. Имам Кархи рахматуллахи алейхин дагы пикири ушундай. Ал эми экинчи китеп келет, Гоятул Баян деген китеп бар. Бул киши айтат 3 жолу жуу зохири риваят дейт. Сираджул Ваххаж деген китеп бар. Булда дейт ойдун көбүрөгүнө алууну, ойдун көбүрөгүндө адам баласынын өзүнүн оюнда таза болду дегенге чейин жуу, бул Ирактын алымдарынын тандаганы дейт. Ошолордун ыктыяры дейт. Тандашкан дейт. Бирок Бухаранын алымдары эмне дейт? 3 жолу жууну тандаган дейт. Эми ушул пикирлерди амал кылууда эгер адам баласы васвасага кабылган болсо, васвасага кабылган адам бар да, жанагы эч качан ою таза болду дебейт. Ал мен кийимим алдагы кир, таза боло элек, нажасат кете элек деген кээ бир адамдар, ушундай бир азгырыкка кабылган адамдар бар да. Ушундай адамдар үчүн биринчи пикирди алганы туура болот. Ушул 3 жолу жуугандыгы туура болот. Ал эми эгер васвасага кабылган болбосо, өзүнүн пикирин токтолотура турган киши болсо, ал кишилерге дейт экинчи пикир менен амал кылуу жакшы деп келген. Бул эки пикир менен амал кылуунун жакшы жолу деп алымдарыбыз айтышкан. Нахрул Фаиq деген китеп бар да. Ушул китепте дагы жанагы азыр акыркы айткан версияны айткан. Бирок Хидая китебинде ойдун көбүрөгү алынат, амал кылабыз. Ошол ойдун көбүрөгү 3 жолу жууда не болот? Таза деп айтат дейт да. Адатта ушундай го биз. Адатта бир нерсени жуусак, 3 жолу жуусак, оюбузда не таза болду деген ой келет оюбузга. Ошол себептен 3 жолу дейилген деп Хидаяда ушул пикирди айтат. Ва'анил мани би гаслихи ау фарки ябисихи. Таза болот нерсе бел суудан, аны жуу менен же кургагандан кийин укалоо менен дейт. Биздин мазхаб боюнча бел суу бул харам, нажасат болуп эсептелет биздин мазхабта. Ошондуктан ал эгерде кийимибизге же денебизге жуга турган болсо, аны 2 жол менен тазалоодун мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу жуу менен. Бул жанагы денеге тийгенин же кийимге тийгенин кургап калган болсун же кургай элек болсун, ным болсун, айырмасы жок, жуусак таза боло берет. Экинчи жолу кургагандан кийин тырмалап укалоо менен эмне болот? Таза болот. Бирок бул кургагандан кийин укалап таза болуу үчүн шарты бар. Ал эмне? Уят мүчөнүн зарадан таза болуусу келет. Уят мүчө зарадан эмне болуш керек? Таза болуш керек. Уят мүчө 2 көрүнүштө таза болуп эсептелет. Биринчиси, зара кылганда зарасы уят мүчөсүнө жайылган эмес. 2 жака уста кесер жерине, жана хашафа деп коебуз го. Сүннөткө турган ошол тараптарга не болгон эмес, 2 жака тарап кеткен эмес. Мындай аябай абайлап, орустар айткандай чөткө кургактаган. Зарасыны тазалаган.
Бул бир. Экинчиси зара жайылган. Ооба, уят мүчөнүн эки жагына тараган, бирок тарагандан кийин бул бары истинжа кылган, жууган ошол мүчөсүнө. Мына ушул эки көрүнүштө таза болуп эсептелет. Ушундан кийин эгер адам түшүркөп туруп, түшүркөп кийими, денеси жанагындай бел суу жугуп кала турган болсо, ошол денесиндеги дагы кургаса, денесиндеги кийиминдеги дагы жанагы бел сууду ушундай уйкалап туруп кагып койсоңуз таза болуп эсептелет. Бирок имам Хасан бин Зияд деген бар. Бул Абу Ханифа рахматулла алейхин шакирти болот. Бул киши айтат, имам Абу Ханифадан бир риваят кылат да. Денедеги кургап калган бел сууду укалоо менен таза болбойт деген бир пикирди келтирет. Бирок фатва буга берилген эмес. Денеби, кийимби, бел суу жуктубу, жанагындай кургагандан кийин ачып койсок эмне болот экен? Таза болуп калат. Вал хуффу ан зижир мин джаффа биддалки бил арс. Денелүү нажасаттан маасы денелүү нажасаттан жерге сүртүп арчуу менен эмне болот? Таза болот дейт. Китептин жазуучусу кийимди бүтүп, эми бут кийимге киришти. Эгерде маасыбыз булгана турган болсо, бул дагы эки көрүнүштө болот. Биринчиси, денелүү нажасат жугатта, мисалга заң же тезек жугатта тийишпейбиз, кургайт. Кургагандан кийин аны эмне кылсак, таза арчысак, тазаланып калат дейт. Ошон үчүн жанагы кампан жуккан кезде тийишпеш керек. Жөн коюш керек. Кургасын, кургагандан кийин арчып койсоңуз таза болуп калат. А бизде аны эмне кылат? Алат да суу менен эки жакка сүрүп, кайра булганышты көбөйтөт да. Андай кылбаш керек. Тийишпеш керек. Кургасын, арчып койсоңуз таза болуп калат. Экинчиси ан гайрихи бил гасли факат. Ал эми эгерде денесиз нажасат болсо, денеси жок нажасат. Мисалга зара жуккан болсо, же арак жуккан болсо, анда жуу менен гана таза болот. Жуудун ыкмасы жокоруда айтканыбыздай жуабыз, жайып коебуз, тамчысы тамып бүткөнгө чейин, жуабыз, жайып коебуз, тамчысы тамып бүткөнгө чейин. Вассайфу ва нахвуху бил масхи. Кылыч жана кылыч сыяктуу нерселер сүртүп арчуу менен дагы не болот? Таза болот дейт. Кылыч жана кылыч сыяктуу жылмаланган, жылтыраак, баягы жанагы тешиги жок нерселер, мисалга күзгү, же болсо фарфорный айталы неме? Жок, чайник, пиала, мына ушул нерселерге эгер денелүү нажасат жуга турган болсо, аны биз арчып койсок эле таза болуп калат. Таптаза арчып койсоңуз жарай берет. Мисалга бычак менен койдун муздарыңыз кан болду. Жакшы арчсаңыз, суу менен жуубай эле жакшы арчсаңыз таза болуп эсептелет шариатта. Бирок шарты эмне? Дат баскан болбош керек. Мындай тешиги жок болуш керек да, гүл салып. Тешик-пешиги боло турган болсо, ал жуу менен таза болуп эсептелет. Бунда дагы эмне дедик? Эгерде денесиз денелүү нажасат жуккан болсо, ал эми денесиз нажасат жуккан болсо, мисалга зара жуккан болсо, аны жууш менен таза болот. Ал арчыш менен таза болбойт. Ушул жерде кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп калат да. Денелүү менен нажасат менен денесиз нажасатты экөөнү бирдей өкүмдө деп түшүнөт. Андай эмес. Денелүү болсо таза арчыш менен таза болот, арчуу менен, ал эми денесиз болсо аны жууш керек болуп калат. Бул жерге бардык идиштер кирет. Идиштердин түрү ушундан өкүмдөрдү ушул жерден чыгарсак болот. Мисалга жыгач идиштер болсо, ага нажасат жукту, ал тартат өзүнө. Аны маасы сыяктуу тамчылатып жууш керек болуп калат. Темир идиштери болуп, жанагындай өзүнө суу нажасатты тартпай, сорбой турган болсо, анда алар не? Мына жаңкы эреже менен жууп койсок таза болуп кете берет. Валбисату bijari al-ma'i alayhi laylatan. Килем анын үстүнөн бир түнүкүн сууда агызуу менен таза болот. Сыгуу мүмкүн болбогон чоң килемдер болот. Мына астыбызда салынган, байкаганыңыздардай, булар чоң, буларды биз күчүбүз жетпейт, буларды сыгып тазалаганга. Мына ушундай килемдерди кандай тазалайбыз десе, барып сууга бастырып коебуз, үстүнөн суу агат, таза болот. Бирок канча бастырыш керек десе, бул маселеде бир канча көз караштар айтылган. Кээ бир алымдарыбыз айтат, бир күн деп айткан. Bir gün, kündüz da, bir gün. Kebirler aytat bir tünükün degen. Kebirler aytat bir tün degen. Biroq eng to'g'risi şu bir tünükün 24 saat üstünden suda ağızsak taza bolot. Wal ardu wa mattasala biha kal khussi wal kilai bil yubsi wa zihabil athari lis salati la lit tayammum. Jer jana aga jarmashkan nerseler, misalga khus, misalga çöp,
Najasat qurgap, anın izinin ketүүsü менен namaz окуу үчүн таза болот. Бирок таяммум кылуу үчүн таза болбойт. Эми бул сүйлөмдү кайра түшүндүрүү үчүн биринчи сүйлөмдүн ичиндеги кээ-бир сөздөргө токтолуп кетели. Бул жердеги хус дегенден максат хустун өзү түп-түз периоду камыш. Бирок бул жердеги хустан максат бул жанагы индейстерде эгер кинолорун көргөн болсоңуздар, атайын чий жасайт. Камыштан чий жасап, мындай үйлөрүнүн үстүнө крыша неме кылып коюшат да, черный потолок кылып коюшат. Мына ошону айтып атат. Эгерде ошол булганса, же жер булганса, же болсо чөп орулбаган чөп булганса, же жерге бекитилген кафелдер булганса, пол булганса, мына ушулар кантип таза болот десе, ошол нажасат түшкөн жер кандай таза болот десе, мисалга айталы, тезек уй келип чичип кетти дейли. Ошол күн тийип же шамал тийип кургап, ошонун изи калбаса, ошол жерде намаз окусаңыз боло берет. Ошол жерге бутуңузду коесузбу, башыңызды коесузбу, намазыңыз намаз болуп эсептеле берет. Бирок ал жерде не кылынбайт? Таяммум кылынбайт. Изи кетиш керек, бирок жыты менен өңү ал жерде сезилбеш керек. Изи кетсе, мына ошол жерде намазды кенен окусаңыз болот. Ал эми эгерде орулган болсо, чөп болсо, же бош ташталган кафел болсо, мисал, мындай нерселер эгер булганса, бул жуу менен гана таза болот. Жуурдун башка жолу жок мында. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.